Баарыбыз белгилүү өлкөлөргө барып эс алууну каалайбыз. Силер бул видеону көрүп, оюңуздардагы өзгөрүп, жакшы өлкөлөргө барып эс алуучу жерлерди тандап каласыз деген ойдомун. Бул жер барса болбой турган жерлер. Барса да кайтпас жерлерди сиздер менен видеодо бөлүшүп өтөм. Сиздер каналга жазылып, комментарийге ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Кайнап жаткан көл. Доминикан Республикасы. Доминикан көл улуттук көлү деп баарына белгилүү болуусун жайылтты. Эгерде кургакчылыктан же болбосо күндүн ысыгына бул жер жылуу суу деп ойлоп, бул сууга түшүп алсаңыз анда эт кайнаткандай шорпо кылып салуусу күчүнө ээ. Жада калса бул сууга чай демдесе да боло турган ысыкта болушат. Бул суунун айынан көптөгөн кырсыктар болуп, ызычуу болуп келет. Жана жамыр жаан чачым болгон кезде деле бул жерге катуу туюу салышат. Өлүм көлү Италия. Италия Этна тоосунун кыйратуучу күчү жана коркунучтуу болушат. Бул жер табияттан белгилүү болгон. Сицилия аралында бир абдан коркунучтуу өлүмгө тартуу күчү бар. Өлүм көлүнүн суулары деп айтышат. Бирок алар негизинен таптакыр суулар эмес. Атайы даярдалган сыяктуу концентрацияланган күкүртүү ностра болушат дешет. Бир нече мүнөттө өлгөн суудагы жандуу жандык өлүмгө алып келүүсү суу сактагыч. Бардык органикалык заттарды жок кылып, айланасында жансыз боштук гана калтырат. Амазонка дарыясы. Бул дарыя Түштүк Америка дүйнөнүн 7 кереметинин бири деп эсептешкен. Дүйнөнүн эң терең дарыясынын катарында. Амазонка дарыясынын Атлантика океанына 220 000 метрге жакын суу куюлган. Жана деңиз наамын алып, бул жер Канкор деп айтылат. Бул жерде бардык мите жаны бар. Өлтүрүүчү нерселердин баары бул балчык дарыяда деп айтылат. Бул дарыя саз болгондуктан көптөгөн аймак айылдарды кыйратууда. Бул жердagi эң коркунучтуу саз дарыялардын бири болот. Данакил. Данакил бул жердagi дүйнөдөгү эң коркунучтуу жер болушат. Жана зыяндуу газдар адамга дегиле жандыктын баары зыян берүүчү газдар чыгат. Бул жерде абанын ысыктыгы дым болот. Вулкандар менен ажыралып турат бул жер. Ситарун дарыясы. Индонезия Жава аралында жайгашкан. Бул жерде илгери эң кооз шаарлардын бири болгон. Кийинчерээк жаңгы технологияларды чыгаргандан баштап чыгындылар көбөйгөн. Жана мусорго бул жерлер толуп кетти. Эң зыяндуу жери бул чыгынды толгон жердин суусу менен мөмө жемиштерди да өстүрүп, бунун кесепети көптөгөн ооруларга алып келүүсү күтүлөт. Жана илимпоздор болжолдошот. Бул жер жакында кризиске түшөт дешүүдө. Натрон көлү. Натрон дүйнөнүн эң коркунучтуу көлүнүн бири болот. Натрон тоонун артында жайылган. Эгерде Натрон көлүнө адам жандык түшүп калса, көздөрүн күйгүзүп таштатылат. Натрон тууралуу маалыматтар дүйнөнүн 4 бурчунда. Бул тууралуу гезит башка тармактарда кеңири жайылып кеткен. Натрон көлү ушул көрүп турган көл болот. Достор, эгерде сизге видеом жакса, каналга катталып, видеого класс басыңыздар. Жана ой пикириңиздерди жазышты унутпаңыздар.